Менин аялым менин мамам менен турбайм дейт. Эмне кылыш керек дейт апаңыз менен, эмне себептен турбайм деп атат. Апабыз келинчегиңизге келине күн көрсөтпөй жөн жерден эле туталантып күйгүзүп атабы, андай болуп атат. Мунун баарын иликтеп караш керек да. Же сиздин келинчегиңиз эрке болуп, анан кайната, кайын энеге кызмат кылууну кордук, кулдук катары сезип атабы. Азыр феминизм күчөгөн заманда деңиздин ар жагынан ар кандай маселелер келип атат да. Ошон үчүн маселенин чиелешкен маселенин кендири түбү каяктан чыгып атат? Шамал кайсы жерден кирип атат? Ошо шамал ызгар суук кирип аткан жерде бүтөш керек да. Туурабы? Ошон үчүн ушуну изилдешиңиз керек. Анан ата-эне апабыздан кетип аткан болсо, апага бала эч качан катуу сүйлөй албайт, укугу да, акысы да жок, Кудайдын астында күнөөкөр болот. Акырын ошол умрага жөнөтүп, ошол жерде сабактар өтүлөт, келинге да жакшы кароо маселеси, башка ошолор каралыш керек, чарасы көрүлүп. Анан апабыз эми бирин экин сөз сүйлөйт, бирок жеңебизден да кетип аткан болсо айтыш керек. Мен эч качан апамды алмаштыра албайм, ортодогу балдарга карап туура чечим кабыл алалы деп айтышыңыз керек болот. Сиз үйдө жалгыз уул болсоңуз, шариятта аялыңызды ээрчип, апаңызды таштап кетсеңиз күнөөкөр болосуз. Сизден башка карай турган адамдар болсо, туура түшүндүрүп, анда ошо үй бүлөнү сактап калуу үчүн анда көрүш керек, анда сизден башка бага турган балдары болсо. Менин абысыным бар дейт. Менден кичине 1 айдай болуп калды. Укканыма башка бирөө менен жүрөт экен. Ошондон бери кыжаалат болуп жүрөм. Намазымда дуа кылам, бирок жүрөгүм тынчтанбай атат. Зинага барып атабы, Менин билгенимди билбейт. Кантип түшүндүрөм? Кайын журтум биле электе кантип түшүндүрөм? Жолдошуна өчөшүп кылып атат ушул нерсени. Кайны мечет запойлоп кетет, мурунда урат болчу, аябай иштебейт. Абысыным жакшы келин, кайын журтум дегенде эч нерсени аябайт, ак көңүл. Бир эле жери бар, кичине ушакчыраак, анан жалган сүйлөп коет дейт. Эми ал азыркы учурда көпчүлүк эле адамда кездешкен нерсе. Сиздин сурооңуздан өзү эле жооп чыгып атпайбы? Биринчиден кайныңыз күйөөңүзгө мындай берки зына кылганын айтпайсыз, бирок кайныңыздарды ошол арактан сууруп чыгууга себепкер болуңуздар. Кайныңыздар өзүн карасын, аял киши мээрим күтөт, башка болот. Өзүн карап, жасанып, иреттенип, аял деген түрүү жаны бар да анын деле. Анын жаны бар. Бакпаса мал кетет, карабаса аял кетет дейт кыргызда. Ошон үчүн өзүнө келип билет келтириңиздер, анан абысыныңызга акырын бир белек берип, баалуураак берип, Кудай үчүн бир адамдын оңолушуна себеп болуп атасыз. Баалуураак белек берсеңиз көңүлү алынат, көңүл чордонун алып, көңүлүнө кирип анан зина маселесин айтыңыз. Эртең билип калса шерменде болосуз. Кандай бул зина деген аял затына андай эч качан мындай бир кандай болсо да аял затына мындай өөн учурай турган маселе бул деп, зинанын алдын алып, балдарыңды ойло, өчөшпө, күйөөңдүн оңолушуна себепкер бол, Кудайым ушуну оңолсун деп сизди себепкер кылып берди деп, мындай таалимдерге алып барыңыздар. 105-суроо. Мен намаз окуйм, желкеден чач кырксам намазга зыян тийбейби же бул күнөөбү? Экөө жазасыз. Аял затынын суроосу окшойт да. Эгерде ооруп калып, кыйналып, зарылчылык себептен кыскартса бир жөн, анан жөн эле мага мындай жакпай атат, кыйналып атам деп жогору кыскартып алса, эркектерге окшоп калыш коркунучу бар, ал Кудайдын каргышына калат, этиятташ керек.